2023 жылдын 8 айында 394,8 миң гектар аянттан дан эгиндери жыйналды. Бул өткөн жылдын тийиштүү күнүнө салыштырмалуу 2%га аз. Мында алгачкы кабыл алынган салмакта 726 миң тоннага жакын дан жыйналды. Бул өткөн жылдын тийиштүү күнүнө карата 33%га кыска. Эгиндин көлөмүнүн азайышы дан эгиндеринин түшүндүүлүгүнүн дээрлик 32%га төмөндөшү менен шартталды. Бул үстүздөгү жылдын жай айларындагы абанын аномалдуу жогору температурасынан жана суга суу тартыштыгына байланыштуу. Эми таблицаларга көңүл буралы. 2022 жылы 8 айда 520 миң тонна буудай жыйналса, быйыл түшүмдүүлүк салыштырмалуу 30%га түшүп 365 миң тоннага жыйналды. Өткөн жылы 491 миң тонна арпа чогултулса, быйыл бул көрсөткүч 44%га төмөндөп 277 миң тонна болду. Ушундай эле төмөндөө буурчак, май өсүмдүктөрүнө да байланыштуу. Жаздагы температуранын өзгөрүшү дан, буурчак жана май өсүмдүктөрүнө таасирин тийгизген. Алсак үстүздөгү жылдын 23 августуна карата 2,8 миң гектар аянттан дан, буурчак өсүмдүктөрү жыйналды. Бул өткөн жылдын тиешелүү күнүнө карата 19%га аз. Ал эми май өсүмдүктөрү 4,8 миң гектар аянттан жыйналды же 12%га аз болду. Муну менен катар өткөн жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу картошканын дөң жыйымынын 8,1%га, жашылча өсүмдүктөрү 3,8%га жана бакча өсүмдүктөрү 1,7%га олуттуу көбөйүшү белгиленди. Бул 2023 жылы чаап жыйноо аянтынын көлөмүнүн көбөйүшү менен камсыздалган. Жыйналган картошка 2022 жылы 262 миң тонна болсо, 2023 жылы 284 миң тонна болду. Жыйналган жашылча өсүмдүктөрү 2022 жылы 580 миң тонна болсо, быйыл 603 миң тоннага жетти.